Биз 3-чү саатыбызды жыйынтыктап атканда ар дайым музыкалуу коногубузду чакырабыз. Бүгүн болсо биздин меймандорубузда кыргыз элибиздин таланттуу мырзасы Алтынбек Кыдыралиев, алып баруучу жана ырчы мырзабыз келип калды. Саламатсызбы, кош келиңиз. Саламатсыздарбы, кутман таңыңыздар менен, кутман күнүңүздөр менен жалпы. Майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз жана бүгүнкү майрам сиздин жашооңузда сиз үчүн кандай ролду ойнойт? Бүгүнкү майрам албетте мен үчүн өзгөчө ролду ойнойт. Мен үчүн эмес, жалпы кыргыз эл үчүн. Себеп дегенде эгемендикти алганыбызга 26 жыл толуп олтурат. Бул 26 жыл ичинде кыргыз эли не деген баягы ушундай эгемендикке жетиш үчүн кыйынчылыкты өткөрдү башынан. Ар дайым кыргыз элинин эртеңки келечеги жаштар деп айтабыз. Ал эми биздин мамлекетибиз түбөлүк ушундай улуу держава, улуу империя, чоң мамлекет болуп сакталып калсын. Бүгүнкү майрам мен үчүн эң өзгөчө. Бүгүнкү майрамды бөлөк майрамдардан өзгөчө майрамдаш керек. Анткени биз өз алдынча мамлекетпиз. Себеп дегенде канчалаган элдер, канчалаган чоң эли, калкынын саны көп болсо дагы мамлекети жок элдер бар. Бирок биз ушундай эгемендикти алганыбызга, өз алдынча мамлекет болгонубузга сүйүнүш керек, кубаныш керек. Вы человек творческий. Скажите, пожалуйста, такие праздники вас вдохновляют на создание чего-то? Эми бүгүнкү мындай майрам албетте толкунданууну, өзгөчө баягы жогорку деңгээлде маанайды жаратат. Мен ушул эле учурдан пайдаланып, ушундай бир ыр сабын айткым келип олтурат. Албетте. Кыргыз мекен үчүн Зайырбек Ажыматовдун түндүк түштүк сай-сай деп чектегениң, бул түпкатаңдын арбагын тепсегениң, бийлик үчүн мырзалар, бийлик үчүн биримдигин элиңдин экчебегин. Бир бүтүнгө айлансак улутпуз биз, бирикпесек улутту куруттук биз. Кыргырлардан жыйналган жыйын эмес, кыргыз деген улутпуз биз деп. Ошон үчүн кыргыз элине ынтымакты, терең мазмундагы улуулукту, мейли адабият жагындагы, маданият жагындагы, искусство жагындагы жетишкендиктерди каалай бермекчимин. Өнүгүү боло берсин да, экономикада дагы, маданиятта дагы, бардык жагынан. Бирок сиз жогоруда айтып өттүңүз, бүгүн майрамдаш керек, эс алыш керек деп. Ал эми маданият өкүлдөрү мына ушул майрамдарда тескерисинче жакшы маанай тартуулагандардын катарына кирип калат эмеспи? Сиздин бүгүнкү иш күнүңүз деги эле график абдан жыш болсо керек. Ооба, албетте эми таң эртеле телерадиолордо, эфирлерде келе атабыз. Анан концерттер, Ала Тоо аянтында да концертте баягы ошол жерден бар талантты элге көргөзөбүз. Албетте биз майрамдайбыз дейбиз өзүбүз. Чыгармачыл адамдар майрамдарга келгенде ошол күнү ишиң башталат да, биздики. Элдик адамсың, ошон үчүн элге кызмат кылыш керек. Тескерисинче, ошол искусствонун адам болгондон кийин элге сен маанай жаратышың керек, майрам тартуулашың керек. Элдин көңүлүн көтөрүш керек, сен ошон үчүн жаралгансың да. Анда азыр биздин телекөрүүчүлөргө маанайын көтөрүп, музыкалык чыгармаңызды аткарып бербейсизби? Кайсы чыгарма? Ала Тоодо жайып кос жерден биз акыйкат деп жанды кыйып келгенбиз. Кут төгүлгөн ушул кыргыз жеримде кул болбойбуз, жашайбыз деп келгенбиз. Нар сыйлаган мүнүшкөр шумкарына жем берет, ошолордой бир мисал ырга комуз дем берет. Бул ыр Медина Албаевдин сөзүнө жазылган Кыдык Усупбаевдин Ала Тоо койнунда чыр болбой дайым ыр болсун деп өз Ала Тоом дегендерде. Эң санык кеткен. Кабыл алыңыздар. Көңүл толкуйт көркөмүңдү көргөндө, кереметтүү кучагыңда жүргөндө, көз алдыма аппак тоолор тартылат, алыс жүрүп сагай көңүл бөлгөндө. Эй, ойду эргитет, ой, көңүл сергитет, алыс жүрүп сагай көңүл бөлгөндө. Шыктанамын минип кыял кемесин,
чалкып жаткан кандай укмуш немесиң, караныңдан кагылайын алатом, кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Эй карагай кайың, ой арчалуу жайың, кандайдыр бир жүрөккө дем бересиң. Канга дары таштай тунук булагың, көрпө болуп өскөн көк тулаңың, ырым менин сенин демиң эмеспи, өз алатом өзүм өскөн турагым. Эй тунук булагың, ой көрпө тулаңың, өз алатом өзүм өскөн турагым. Өз алатом өзүм өскөн турагым. Сейчас похлопали все, кто находится в нашей студии, все, кто смотрит телевизор. Алтынбек Кыдыралиев, напомню, у нас сегодня в гостях. Вам спасибо большое за то, что пришли. И напоследок, давайте вот вкратце поздравьте всех наших дорогих телезрителей. Жалпы көрүүчүлөргө, кыргыз элиме, мекендештериме, журтташтарыма, айылдаштарыма десем болот, ар бир кыргыздын үйүндө чоң майрам. Майрамыңыздар кут болсун. Эгемендиктин канча бир 1000 жылдыгын белгилеген дагы учур болсун кыргыз элинде. Түбөлүк бейпилчилик болсун, ар дайым ар бир үйдө ырыскы бакыт болсун. Майрамыңыздар кут болсун. Баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин, сиз айткан сөздөр кабыл болсун. Ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн бизде конокто алып баруучу, ырчы, кыргыз элибиздин мыкты чыгаан таланттуу мырзаларынын бири Алтынбек Кыдыралиев болду.